Meni неберелеримди зордуктайм деп коркутуп жүргөн үчүн уулун өлтүргөн аял. Оштогу абактан качкан аял Орусиядан кармалды. Тойдо устолдун үстүн тоногон кыз коомчулуктун талкуусуна калды. Нур ТВ каналынын интернет ньюс берүүсүндө мына ушундай маалыматтар коштойт. Аны менен кененирээк Миргуль Эшпаева тааныштырам. Саламатсызбы? Мени неберелеримди зордуктайм деп уулун өлтүргөн аял. Жалал-Абад облусунун Алабука районунда улгайган аял уулун сумкасынын сабы менен уунтуп өлтүргөн. Аял 2 жылга шарттуу соттолду. Бул тууралуу соттун чечиминде айтылат. Маркум киши өспүрүм кызды зордуктап 20 жылга кесилип, 2020 жылдын апрель айында абактан чыгарылган. Маалыматка ылайык 2020 жылдын 12 августунда 65 жаштагы пенсионер 45 жаштагы уулун үйүнүн жер төлөсүндө муунтуп өлтүргөн. Эненин айтымында түрмө анын баласын оңдобой тескерисинче бузган. Пенсиямды алып арак ичип, жаңжал кылып, колун көтөрүп коркутуп, мага чоңбу, кичүүбү мага бары бер, сенин неберелериңди, келиниңди сени да зордуктайм. Мага эч нерсе кыла албайсың. Эгер мени камашса, мен бары бир чыгып барыңарды өлтүрүп салам деп кыйкырчу деп билдирген соттолгон аял. Сотто аял уулун өлтүргүсү келбегенин билдирген. Ал өз аракетин аны ушул абалга жеткирди. Ошондуктан ал судьядан камакка алуу менен байланышпаган өкүм чыгарууну суранды. Жыйынтыгында сот 65 жаштагы аял 131 берененин ашыкча абалда адам өлтүрүү боюнча күнөөлүү деп табылып, 5 жылга эркинен ажыратылды. Оштогу абактан качкан аял Орусиядан кармалды. Россиянын башкы прокуратурасы Кыргыз тараптан түшкөн сурамдан улам Оштогу абактан качып кеткен аялды кайра Кыргызстанга кайтарып берди. Бул туурасында Россиянын аталган көзөмөл органынын ВКонтакте социалдык тармагындагы расмий баракчасында кабарланган. Андагы маалыматка караганда, Ош шаардык соту аялды 2015 жылдын декабрында алдамчылык кылгандыгы үчүн эркинен ажыраткан. Кийинчерээк ал жазасын өтөбөй из жашырып кеткен. Күнөөлөнүп жаткан аялдын 2014-2015 жылдары өзүнүн өнөктөрү менен 4 адамдын ишенимине кирип, аркыл жол менен алдап акча жана мүлктөрүнө ээлик кылгандыгы такталды, деп айтылат маалыматта. 2017 жылдын 25 январында Оштогу номер 42 түзөтүү абагынан качып кеткен. Аялдын кайда жүргөнү такталгандан кийин Кыргызстандын башкы прокуратурасы Россиядагы кесиптештерине күнөөлүүнү берүү туурасында өтүнүп кат жиберген. Атайын кайтаруунун коштоосу менен кылмышкер Кыргызстанга кайтарылды деп жазат Бирге пресс сайтында. Сапар Исаков жакында Кыргызстанга келсе, Жээнбеков абакка түшөт. Facebook тармагынан кайра-кайра кат жазып элге ак экенин билдирген экс-премьер-министр Сапар Исаков жакында Кыргызстанга кайтып келери тууралуу кептер тарай баштады. Бул маалымат менен кошо, эгерде ал келсе, Жээнбеков көп нерсеге жооп берип, абакка түшүп калышы толук мүмкүн дешет саясий эксперттер. Ал эми Сапардын тарапташтары болсо, ЖЭБтеги ызы-чуунун башталышы Сапар Исаков эмес, Жээнбековго тиешелүү экенин айтышып, жарылган ЖЭБ Жээнбеков премьер-министр болуп турганда оңдоп түзөөдөн өткөнүн да айтып, жазып чыгышууда. Кыңыр иш 40 жылда билинет дечү эле, ачыкка чыгып бүгүн кылганын эртең мойнуна ала турган күн да жакындап калгандай. Коомчулук кеп кылгандай Сапар Исаков келсе, Жээнбековдун орду түрмөдө болобу? Айтор аны да убакыт көргөзөр деп жазат Аргумент KG сайтында. Миллиардер отурган теги учак кырсыкка учурады. Франциянын депутаты жана миллиардери Оливье Дассо отурган теги учак Франциянын түндүгүндөгү Нормандияда кулап түшкөнүн Европа 1 радиостанциясы билдирди. Кырсык Тук коммунасынын аймагында болгон. Франциянын президенти Эммануэл Макрон Твиттердеги кайгылуу окуяга байланыштуу көңүл айтты. Оливье Дассо Франциянын сүйгөн мыкты ишкер, жогорку кеңешинин депутаты, аба күчтөрүнүн командачысы болгон. Ал биздин өлкөгө өмүр бою кызмат кылган деп жазган Макрон. Республикалык партиянын өкүлү 69 жаш курагында көз жумду. Анын атасы Серж Дассо дагы миллиардер, белгилүү ишкер жана саясатчы болгон деп жазат Элдик медиа сайтында. Чарт жарылган муздар асманды көздөй атылып, сестенткен тып-тынч жаткан дарыянын бетиндеги муздарды чарт этип, катуу үн чыгара жарылып, андан соң асманга ылай аралашкан суу менен кошо атылганын жай турган кишини катуу чочуткандай. Көргөн кишини кайдыгер калтырбаган видео Москва облусунда тартылган. Россиянын коргоо министрлиги Москва облусундагы Иневка дарыясына тоңгон муздарды жардырганын маалымдады. Бул дарыянын чет жакасында жайгашкан калктуу жерлерде суу ташкындарынан сактоо боюнча алдын ала иштердин алкагында жасалган. Аскердик инженерлер музду оюп жардырган заттарды суунун алдына коюп жаткандыгын видеодон көрүүгө болот. Маалыматта аталган иштер кылдаттык жана так эсептөөлөрдү талап кылары жазылган. Адистер туурасы 1 чакырым болгон дарыянын нугун муздан арылтуу үчүн 200 килограмм жардыргыч заттарды пайдаланган деп жазат Спутник KG сайтында.
Видеодон 20 күндүк уйкудан ойгонуп, чээнден чыккан Мансур кадимки жаш балага окшоп, кар баскан таңгак чөптү чачып, ага оонап ойноп жаткандыгын көрүүгө болот. Спойлерди арылап чуркап бакка жөлөнүп, андан соң үйүлгөн карды алдыңкы 2 буту менен шилеп жатканына кадрга түшүп калган деп жазылган Спутник KG сайтында. Тойдогу столдун үстүн тоногон кыз коомчулуктун талкуусуна калды деп жазылган Аргумент KG сайтында. Интернет желесинде акыркы маалыматтар менен тааныштырып Миргуль Эшпаева болдум. Интернет жаңылыктарын көрүңүз, бирок талдаганды унутпаңыз. Күнүңүздөр жакшы жаңылыктар менен коштолсун. Саламатта калыңыздар.